Ош мамлекеттик университети өзгөчө макамга ээ болгондон баштап сырткы байланышын жаңы деңгээлге көтөрдү. Буга чейин 30 жыл мурда Түркия мамлекети менен Кыргыз мамлекети ортосундагы келишим негизинде түптөлгөн теология факультети үчүн дагы да жаңы мүмкүнчүлүктөр, дагы да бир жасала турган көп иштер пайда болду. Ошол жасалып аткан Түркия мамлекетиндеги Ош муунун ортосундагы байланыштардан алкагында кандай проекттер ишке ашып атат? Ал жерде Түркия теология факультетинин кызматы, ролу, аткарып аткан кызмат жөнүндө кеп кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн теология факультетинин деканы, теологиянын доктору, доцент Ажыматов Зайнабидин агай келип отурат. Куш келипсиз агай. Мына жакында эле университеттин ректору Кудайберди Апарович баштаган делегация ушу Түркия мамлекетинде Памуккале университетинде чоң эл аралык конференцияга катышып келдиңиздер. Сөздү ошодон баштасак. Бул да бир эки тараптуу кызматташуунун алкагында жасалган иш болду деп угуп атабыз да. Рахмат. Негизинен акыркы 4-5 жыл аралыгында Түркия мамлекетиндеги жогорку окуу жайлары менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда бир топ келишимдер түзүлдү. Ошолордун эң акыркысы деп койсом дагы болот. Түркиядагы Денизли деген шаардагы тарыхый шаар, аябай байыркы Ош сыяктуу аябай тарыхый шаар. Мына ошол шаардагы Памуккале деген университет менен Ош мамлекеттик университети 2022 жылы август айында келишимге кол коюлган. Ошол 2022 жылы кол койгон айда эң алгачкы иш-чара Ош мамлекеттик университетинде болгон. Биздин ушул Ош мамлекеттик университетинин чоң актылык залында пленардык жыйын болгон. Имам Саракси деген улуу аалымдын боюнча пленардык жыйын болгон. Бул эки университеттин ортосундагы эң алгачкы иш-чара деп койсок болот. Анан мына кече мурунку апта Памуккале университетинде ушул Имам Саракси аттуу эл аралык илимий чоң деңгээлде бир конференция болду. Мына ушул конференциядагы негизинен Ош мамлекеттик университети менен Памуккале университетинин ортосундагы бир конференция деп айтсак болот. Биздин ректорубуз Кудайберди Капаралиевич, мен өзүм бардым. Андан башка дагы биздин Кыргызстандагы башка жогорку окуу жайлардан дагы окумуштуулар барышты. Жалпысынан Кыргызстандан 5 өкүл барып, ошол конференцияга катышып келдик. Ушул аталышына анан экинчи деп аталып атат да, бул биринчиси демек бизде Кыргызстанда өткөн экен. Анан экинчиден Имам Саракси, имамдардын нуру деп, күнү деп биздин ислам динибизде ошондой бир чоң атактанктын ээси. Ушул биздин дин алымына ушу түрк боордошторубуз өзгөчө мамиле жасайт да. Мунун сыры, мааниси эмнеде? Эми негизинен бул өзүңүз айтып өткөндөй Шамсул Аимма деп аталат. Лакап, кошумча берилген ысым имамдардын күнү. Бул ошол кишинин илимине, ошондой илимий деңгээлине, даражасына карата берилген бир кошумча ысым деп айтсак болот. Имам Саракси бул орто кылымда жашап өткөн, өзгөндө 15 жыл ошол учурдагы кээ бир шарттарга байланыштуу зынданга камалып, анан ошол жерде бирок мындай толук камалбастан мындай шакирттерге сабак берип, китеп жазып, мындай убактысын өткөргөндүгү боюнча да маалыматтар бар. 30 томдук Аль-Мабсут деген шарият китеби жазылган. Мына ушул шарият китеби бул жалпы ислам дүйнөсүндө аябай бааланган китеп болуп эсептелет да. Бул Аль-Мабсут 30 томдук китеби биринчи жолу Египетте басылган, Каир шаарында. Андан кийин Түркияда басылды. Ошентип бул башка мусулман өлкөлөрүндө дагы азыркы күнгө чейин бааланып окулуп келет да. Имам Сараксини тааныбаган мусулман дүйнөсү жок. Ошондуктан бул Түркияда дагы ошо башка мусулман өлкөлөр сыңары Имам Саракси болгон сый-урмат, анын эмгегине болгон сый-урмат аябай жогорку деңгээлде болгондугу үчүн Түркияда атайын ушул кишинин урматына атайын фонд түзүлгөн. Атайын фонд түзүлгөн, ошол Имам Сараксинин эмгектерин жайылтуу, анын эмгектерин араб тилинен түрк тилине которуп, анан коомчулукка ошол жеткирүү боюнча атайын фонд түзүлүп, Гая фонду мына ошол азыркы күндө иш жүргүзүп келе жатат да. Буюрса 2024 жылы Памуккале университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосундагы ошол келишим негизинде быйылкы өткөрүлгөн Имам Саракси аттуу эл аралык илимий конференциянын 3-чү
бөлүгүн Ош Мууда өткөрүү боюнча сүйлөшүү болду. Бул боюнча биз мына жаңы жылдан баштап даярдык иштерин баштайбыз. Кудай буюрса 2024 жылы ушул Ош Мууда Памуккале университети жана Ош мамлекеттик университети биргеликте Имам Саракси аттуу эл аралык илимий конференциянын 3 бөлүгүн уюштурат. Ушул фонддун алкагында Кыргызстанда, анын ичинде биздин Ош мамлекеттик университетинде кандай иштер жасалып атат? Же болбосо ошо китептер азыр айтып кетпедиңизби? Кыргызчага которуу же бир илимий борборлорду ачуу дегендей. Азыркы күндө биринчи орунда жакшы айттыңыз. 2 жыл мурун Өзгөндө атайын Мунара фестивалы өткөн. Ошол жерде биздин президентибиз дагы келип катышкан. Ошол президентибизге мына ушул фонддун жетекчиси, түзүүчүсү жана ушул жанагы Имам Сараксинин 30 томдук Аль-Мабсут деген китебин араб тилинен түрк тилине которгон Мустафа Жеват Акшит профессор. Ошол киши өз колу менен 30 томдук китепти биздин президентке белек кылып берген. Анан ошол жерде биздин президент ошол Өзгөндөн атайын жер бөлүп берип, ушул жерге илимий борбор кургула деп аларга мындай өзүнүн суранычын айткан да. Анан азыркы күндө ошонун үстүндө иш жүрүп атат. Атайын долбоор проектиси түзүлдү. Ал жерге негизинен буга чейин Түркия Диянет фонду Имам Сараксинин буга чейин каралбай жаткан кабырына атайын мындай күмбөз тургузулган азыркы заманбап. Андан кийин ошол жанынан дагы биздин бийлик өкмөт жер бөлүп берди. Ошол жерге илимий борбор курулуу пландалып жатат. Ал жерге биринчи орунда чоң китепкана курулат. Ошону менен катар илимпоздор ошол жерде изилдей турган борбор дагы курула турган болуп атат. Аны менен кошо дагы керектүү башка нерселер дагы кошо курулат. Ошол жердеги илимий иштер негизинен Ош мамлекеттик университети менен чогуу жүргүзүлүү дагы мына ушул биздин келишимдин ичинде бар. Бул биринчиси. Анан экинчи Аль-Мабсут жана 30 томдук китепти ошол кыргыз тилине которуу боюнча дагы биз сүйлөшүү жүргүздүк. Азыркы күндө бул мындай күчүндө, Кудай буюрса, жакынкы аралыктарда бул иш башталат. Себеби бул аябай чоң көлөмдүү болгондуктан, 30 томдук болгондуктан буну мындай атайын жумуш топ түзүп гана буну жасабаса, аны ишке ашыруу кыйын. Ошону менен бирге буга баягындай каражат маселеси дагы өтө керек болот. Ошондуктан баардыгын пландаштырып туруп, ушул ишти дагы баштайлы деген биздин алдыга койгон максатыбыз бар. Эми мына ушу теология факультетинин тарыхына кайрылсак, бул 30 жыл мурда Кыргыз өкмөтү менен Түркия мамлекети ортосунда бир түзүлгөн келишим менен ошо диний сабаттуулукту көтөрүү, илим чөйрөсүндө ушул багыт иш алып баруу максатта түзүлгөн да. Азыркы кезде ошол эл аралык келишимдердин тажрыйбасында университет менен, Ош мамлекеттик университети менен Түркиянын кайсы университеттеринде мындай кызматташуу жакшы жолго коюлуп, иштер жүрүп атат? Негизинен Ош мамлекеттик университети менен Түркиянын көптөгөн университеттери менен бизде келишим түзүлгөн. Ошолордун катарында эң алдыңкылардан деп айта турган болсок, Анкара университети. Биз Анкара университети менен биринчи жолу келишим түзгөнбүз. Ош мамлекеттик университети ортосунда Анкара университети ошол 30 жылдан бери биз менен мындай тыгыз иш алып келе жатат. Бизге болгон алар жардамын, өздөрүнүн мындай бир мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга бизге ушундай шарттар түзүп келе жатат. Мисалга айта турган болсок, биз ошол Түркия Диянет фондунун колдоосу менен Ош Муунун теология факультетине жаңы тапшырган абитуриенттерди биз 1 жылга даярдоо курсуна Түркияга жөнөтөбүз. Ошол Түркияда Анкара университетинин базасында теология факультетинде 1 жыл окуп келишет. Ошол жерде негизинен даярдоо курсу катары ошол жердеги окуткан мугалимдер, аудитория, бардык китептер боюнча ошол Анкара университети бизге камсыз кылат. Андан сырткары биздин ошол баягы биздин ушул жердеги факультетибизге дагы окутуучу керек болгон учурда Анкара университети бизге өздөрүнүн окумуштууларын, илимпоздорун жиберет мындай белгиленген мөөнөткө. Андан сырткары мына акыркы 3-4 жылда кээ бир учурда биз онлайн түрүндө дагы алар менен байланышып, кээ бир жетишпеген адистик боюнча онлайн дагы ошол Анкара университетинин мугалимдерин пайдаланып келе жатабыз да. Анан эми бул Анкара университети менен болгон байланыш бул көп жылдык.
Ал эми акыркы 4 жылда дагы бир канча университеттер менен келишим түздүк. Атын атап өтө турган болсок, Карабүк деген университет, бул дагы Түркиядагы аябай өнүгүп келаткан университеттерден. Андан сырткары Йылдырым Беязит деген университет. Андан кийин Сивас деген шаардагы Жумхурият деген университет. Анан мына бул быйылкы жылы акыркы жолу Бартын университети менен дагы биз келишим түздүк. Ошол келишимдин ичинде негизинен билим берүү, илим багыты биринчи орунда турат. Эми бул жерде теология факультети жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атат. Бир эле бул келишим теология факультетине тиешелүү эмес. Бул келишим ОШМУнун бардык адистиктерине, ОШМУнун бардык факультеттерине тиешелүү. Биз кандай алар менен иштешип аткан болсок, теология факультети, башка факультеттердин дагы иштешкенге бирдей мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, кечээки акыркы жолку биз Памуккале университетинин ректору менен биздин ректор экөөнүн ортосундагы сүйлөшүү жөнүндө сөз айта турган болсом, өзгөчө Памуккале университети медицина факультетине дагы көбүрөөк басым жасады. Себеп дегенде Памуккале университетинин өзүнүн ооруканасы аябай биз барып көрдүк, аябай чоң экен. Анан ошол эле учурда анын техникалык базасы да аябай күчтүү экен, адистери жетиштүү дейт. Азыркы Түркиядагы ошол университеттердин ооруканаларынын ичинде эң алдыңкы орунда турат экен. Ошондуктан алар бизге ушундай сунуш айтты. Бизге ошол студенттерден болсун, ошол бүтүрүп ординатурада окугандар болсун, эгерде мындай ошо келишим негизинде 6 айлык, 1 жылдык келип ушул жерде билимин улантып кетсе болот. Же болбосо практикадан өтсө болот, тажрыйба алмашса болот. Биз жардам беребиз дешти. Негизинен Памуккале университетинин ректору айтты, биз ошол келе турган болсо, биз жатакана шарт түзүп беребиз деди. Жатаканасын бекер кылып беребиз. Андан башка баягы ал университеттин базасында көптөгөн ошол жердеги иштеген мугалимдерге, магистранттарга, докторанттарга, студенттерге жеңилдетилген шарттар түзүлүптүр да. Тамак аштар деле өтө эле арзан. Мисалы, бир тамак аштын баасы университеттин өзүнүн ашканасында 45 сом экен биздин пулга, акчага. Ал жерде биринчи, экинчи тамак берилет экен. Эгерде бизден ошо окуйм деп баргандарга ошондой мүмкүнчүлүктү пайдаланганга толук ал жерде уруксат бар экен. Абдан жакшы. Демек, ушу Түркия мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы мына көп жылдык илим-билим жаатында байланышты мындан ары да өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылыптыр. Баштаган, жасап аткан иштерге Кудай таалам ийгилик берсин. Ушу азыркы айткан сөздөрүңүз турмушка ашып кетсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки жолу экранда көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламаттык калыңыздар.